Бронхиальный астма, Сальбутамол чачып калганбыз күндө 3 маал. Мама дем ала албай атам деп эле ушу сальбутамол сурап калган болчу. Анан 6 январдан баштап ичип баштадык. Мына бүгүн буюрса 20-сы 16 күн. Вообще эмеси жок. Жөтөлү да жок, кышылдагы да жок, көкүрөгү тазаланып, аябай сон болуп калды. Сальбутамол таптакыр чачпай калды. Өлө Кудайым буюрса эми чын эле шифасын берсин. Аябай сонун экен, жардам берип атат. Ошон үчүн өзүмдүн балама жардам берген үчүн мен аябай элдин баарына айткым келип атат. Ушу анткени ушу кыйналган элдер ушу укса экен, ушундан жардам тиет деген эмеде айткым келип, кызым менен эме болуп атабыз, ошо дарыларын ичип жакшы болуп калдык. Буюрса ушу Айгүл сага да рахмат. Бул аябай эме берди да мага Айгүлчү. Аны же коркпоңуз, ичиңиз, ал күчөсө эчтеке болбойт. Жакшы. Коркот экенсиң өзүң. Балаң кичинекейди, чоң. Мен өзүм ичсем мынча коркмок эмес. Балаңа коркот экенсиң, анан Айгүлгө чалып эле мунун эмесин алып, тынчын алып аттым да. Бирок шүгүр мына 14 күндө айтып атпайм ошо. Мына колдору жакшы болуп кетти. Ошо бул эмеси бар болчу негизи. Экзема сыяктуучу. Ушунусу да жакшы болчу. Бул ооба, межаламиксти сыртынан, ичинен болсо неме чёрный циминди ичип атабыз. Бул эми 1 жаштан башталды. Ушу менен кыйналып келгенбиз. Барбаган жерибиз калган жок чындыгында. Врачтан врачка, больница бир барып лечение алганда эле 10-15 миңге лечение